Салам мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, бүгүн силер менен мошенниктер жөнүндө сүйлөшөбүз. Тилекке каршы мекендеш алдап кетип атат. Кээ бир чыныгы мошенниктерге туш келип калып атат. 2025-жылы телефон мошенниктерде көбөйүп, алар дагы акылдуураак болуп, башка алгоритмдерде иштей баштады. Ошо мошенниктердин торуна түшүп калбаштын жолун азыр бир сыйра талкуулайбыз. Сөз баштарынын астында биздин Telegram каналга келип катталып коюңуздар, ссылка менен. Себептеген YouTube VPN менен иштеп калды. Бүт видеону Telegramга жүктөйбүз, анан башка соц тармактарга жүктөп турабыз. Урматтуу мекендештер, кече күнү биз Россия Федерациясындагы Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгүнөн кичинекей статистика алдык. Көп мекендештер ошол мошенник шылуундарга түшүп калып атыптыр. Эми ошол шылуундардын кантип коргонуш керек, ошо боюнча сөз болот. Биринчиден, көп акча Кыргызстанга котором дегендерди ар кандай Telegram каналдарга объявление жазып, жакшы акча менен курс менен которуп берем, 10 тыйын ашыраак которуп берем деген сообщениялар көбөйүп кетти. Мекендештер чалып, байланышып, бир акча которот, кенеде 100 000 рубльдин тегерегинде. Аны которуп берип, жашынакай Кыргызстандан акча алат. Андан кийин көбүрөөк акча 500 000 которот. Ошондон кийин анан кийин жанагы акча алган киши жок. Ошон үчүн Telegram каналдагы акча которуп берем, жакшы курс менен берем дегендерге ишенбеш керек. Себептеген ошол жаатында кайрылуулар өтө көбөйүп туруп, жалпы жабыркагандардын эсеби 50-60 миллион рубльдан ашыптыр. Кече күнү ошо статистикасын алдык. Ошон үчүн ички иштер министрлиги айтат, сак болуңуз деп. Андан тышкары кээ бир мекендештерге полициянын кызматкеримин, миграционный службанын кызматкеримин силердин документтериңизди аннулировать этебиз, силер келгениңер туура эмес болуп атыптыр деп туруп, ошондой звоноктор келип атат. Эч качан полиция кызматкерлери чалбайт биринчиден. Экинчиден, коркутуп туруп акча сурабайт. Алар чалганда дагы аватаркасына жанагы ошол ведомствонун, МВДнын же болбосо формачан кийинип турган бирөөнүн сүрөтүн коюп ошо менен чалат экен. Коркутуп, ошентип көп мекендештер коркконунан ошол картасын айтып коет, же болсо дагы бирдекесин айтып коет, же тыйын которуп ийет. Ошондой учурлар болот экен. Эч качан МВДнын өкүлдөрү, полициянын кызматкерлери, миграция кызматкерлери мигранттарга чалбайт. Эгерде мигранттар чын эле бир чоң подозрительный бузуку кылса, анда аларды расмий түрдө чакырат. Ошон үчүн телефон звонокторго эч кандай ишенбеңиздер. Андан тышкары карызды, кредитти өчүрүп беребиз, же болбосо базадан өчүрөбүз, же жоюп беребиз, кыскартып беребиз дегендердин бүт баары калп. Ошонун бүт баарынан да илинип калбагыла, андай мекендештер дагы илинип калгандар бар, карызыңарды, кредитиңерди жок кылып беребиз деп туруп, ал эч кандай чындыкка дал келбейт. Ошол себептен карыздарыңар болсо, лучше расмий сайттарга чалып, расмий банктарга чалып туруп, ошол жерден тактап билип, өзүңөр бирип, же болбосо физически барып туруп, ошол жерден биргениңер жакшы. Ошон үчүн заранее акча которуп, бирөө өчүрүп берем деп, аларга эч кандай ишти эч ким өчүрө албайт. Аласанын береси бар, карызды төлөш керек, ошону эске алыңыздар. Банктын сотрудниктери деп чалышат. Ал учурда дагы ошол банктын номериңизди блокировка кылып атат, бирөө силердин картаңыз аркылуу бирдеке соода кылып атат, бирөө алган атат, ошон үчүн срочно өчүрө коелу, силерге болсо башка карта оформлять эте коелу деп неметпегиле. Банктын сотрудниктери эч качан чалбайт. Ар кимде эле азыр мобильный приложение болуп калды, ошол жакка эле СМС уведомление келет и так далее. Ошон үчүн банктан дагы чалам дегендерге ишенмей жок. Себептен алар силердин картаңардын данныйларын алгандан кийин, картанын аркасында 3 номер бар, ошону алгандан кийин болгон акчаңардын бүт баарын башка жакка которуп коюш мүмкүн. Ошондон да сак болуш керек. Кээ бир учурлар пайда боло баштады. Сотовый оператордун өкүлдөрү болобуз, телефондоруңарды өчүрөт дептир. Себеп деген азыр Россия Федерациясында бул байланыш жаатынан дагы бир мыйзам кабыл алынып атат. Чет элдик жарандарга сим картаны азыр өзүнчө бир госуслуга деген приложение аркылуу подтверждение кылып, биометрика подтверждение кылып калды. Ошондон дагы мошенниктер колдонуп атат. Чалат дагы ошо номериңер блоктонгон атат, өчкөн атат. Азыр менте койгула, тигинте койгула, номериңерди жөнөтө койгула деп СМС келет, айта койгула деп. Ошону айтканда эле СМС анан башка карта үчүн келет. Ошон үчүн аяктан да акчалардын алып алышат. Жада калса ошол мошенниктер азыр голосовой сообщение жөнөтүп WhatsApp номерге тааныштын
досуң болом деп жазып туруп, анан ошо таанышдын голосу менен кээ бир жерде видео дагы бар дейт, ошо видео менен дагы ошо тааныш акча сурап, жалдырап, аябай азыр чоң кырдаалга, оор кырдаалга келип калдым, машинени кагып алдым, же бирөөнү сүзүп кеттим, срочно акча которогой деп, ошондой болуп тааныштардын голосу менен жөнөтөт. Себептен искусственный интеллект деген бар. Ошо искусственный интеллекттин негизинде ар бир голос азыр жасап койсо болот экен. Видеодон деле көргөнбүз, Путиндин да голосун жасап, башка лидерлердин голосун жасап, ошо силердин тааныштардын голосу менен да голосовой жөнөтүш мүмкүн. Ошону да сак болгула. Ал учурда сөзсүз түрдө биринчи ирет таанышыңызга чалгыла, өзүңүз прямой ошентип туруп, далилдеп туруп, анан кийин жардам бериңиздер, эгерде чын эле таанышыңыз кабыл болуп калса. Бирок көпчүлүк учурда ошондой мошенниктер дагы кездешип атат. Негизиле мошенниктер данныйларды эч кимге бербеш керек. Банктын сотрудниги болом дейби, полициянын кызматкерлери болом дейби, тааныш болобу и так далее. Картаны айтып койбоңуздар, СМС келсе айтып койбоңуздар. Себептен ар бир ошондой ойлонбогон действие сөзсүз түрдө чоң мошенниктерге торуна түшүүгө алып келет. Ошончо мекендештер сак саламат болуңуздар. Тилекке каршы анан регистрация жасаган мекендештер дагы СМС аркылуу, WhatsApp аркылуу паспортуңарды жөнөтөсүңөр, акчаңарды жөнөтөсүңөр, бир бечара курьер аркылуу регистрацияны берип берет силерге, анан кийин караса эле базада жок. Ошон үчүн ортомчу регистрация жасатканга дагы сак болуңуздар. Регистрация жасагандар боюнча ички иштер министрлиги азыр өзгөчө жумуш алып баратат. Ошол фальшивый жасагандарды базадан өчүрүп коюп аткандарга, аларга жакын арада бир чоң чара көрүлөт. Ошон үчүн сак болуңуздар. Сактанганда коргойм деп коет Кудайым. Görüşкенче мекендештер.